Gelin jen koy ura dese kүйөөсү başına bir koy atат da. Ayalıma olgun memilem menen baldarıma үлgü көрсөтүшүм керек. Ayal деген үйдөгү бүт ишти жасаш керек, баланы тарбиялаш керек, бул аялдын милдети деп. Бул эми биздин үй бүлөдө болгон окуя эмес. Ошо аялымгы туура экен. Ошон үчүн айткым келет, ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Аталарыбыздын салтында могу нерсеси жаман, бул нерсеси жакшы, бул нерсеси жаман деп айта албайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Руханият программасынын көрөрмандары. Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында биз сиздер менен коомдук ишмер десем да болот, Бектемир Төлөн мырза менен бүгүн маектешмекчибиз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Үйүңүзгө чакырганыңыз үчүн биринчиден чоң ыраазычылык билгизем. Кош келипсиз. Игертен калган бир атадан калган сонун накыл кеп бар. Аял заты бул ушунчалык асыл зат дейт да. Анан ошол учурда кыздарга карап жакшы бир мамиле кылып келген да. Мисалы үчүн кыздын кырчачы улуу деген улуу накыл кептер бар да. Анан негедир ушул үй бүлө маселесине келгенде баягы жаш жубайлар дейбизби, негизи эле жалпы жолдон жубайлар эркек адамдын жана аял кишинин өзүнүн орду бар. Бирок ошол учурда мамиле жаатына келгенде өтө көп маселелер жана көйгөйлөр бар да. Анан ушул жөнүндө дагы сиз менен бир маектешейин деп чечтим да. Анткени акыркы учурда ушул Facebook баракчасына өзгөчө бир жакшынакай ыры сабагыңыз менен бир эскерүү калтырган экенсиз. Ошондон улам сизге келип отурам. Анда эмесе сөз башынан болсун. Рахмат. Мына сен өзүң баштап калдың. Кыргызда өзү албустактан бери аял затын ролу, аял затын орду кандай болгон, ошол жөнүндө кыскача токтолуп кетсек, андан кийин жана үй бүлө темасын өтсөк да. Кыргыздын мына бир топ баатырдык эпосторунда, Манас эпосунда деле кыргыздын аялдарынын мүнөзү, эрки, алардын жасагандай кадамдары жөнүндө кенен берилип келет да. Мисалы үчүн мына Жаңыл мырза, Кыз Сайкал окшогон батыр кыздарыбыз болгон. Мисалы үчүн Манаста деле көп жеринде Каныкейдин мындай кыл тигиндей деген акылдары менен батырлар ошол Каныкей энебиздин айткан акылын уккан да. Мына өзү кыргыздар баягы кыргыздын аялдары илгертен эркин болушкан да. Мындай аларда кулчулук сезим деген болгон эмес да. Өзүн эркин сезип, оюндагысын эркин билдирип, өз көз карашын эркин коргоого укугу болгон да. 19-кылымда 1856-жылы казактардын Чокан Валиханов деген окумуштуусу кыргыздардын жашаган айылдарын аралап, ушундай өзүнүн илимий эмгектерин жасап кеткен да. Андан кийин ошол эле 19-кылымдын акырында италиялык дагы бир окумуштуу кыргыздардын айылдарын аралап кетип, мындай жазган нерселери бар да. Ошолордун жазганына таянсак, ошолор мынтип айтат да. Кыргыз элинин аялдары башка коңшу элдердин аялдарына караганда өзүн эркин сезген, оюн эркин айтылган. Кээ мезгилде бай эркектери башка жакта талаада болгондо эркектер жасай турган иштерди жасап, эркектер кабыл ала турган чечимдерди да кабыл алып, ушундай чечкиндүү аялдар келишет экен деп таң калышкан да. Мына Курман-Жандатка деген киносун көрүп атпайбыз. Ошондо деле баягы эркектер кыла албаган нерселерди кылып, аткарып, ошондой кылган учурларын көрүп жүрөбүз да. Анан баягы эркин, тең укуктуу, өзүнүн оюн далилдейт десе эле, баягы каалаганын кыла берет деп түшүнбөш керек да. Илгертен эркектин милдети,
аялдын милдети деген жазылбаган формада ушундай ооздон оозго, укумдан тукумга, урпактан урпакка берилип келаткан, ооз-экий берилип келаткан эрежелер бар да. Мисалы үчүн мына биз боз үйдү деле киргенде боз үйдүн сол жагы аялдарга тиешелүү, оң жагы эркектерге тиешелүү дейбиз да. Аялдардын сол жагында өзүнүн жана аяк кап, идиш аяк ушундай нерселер турат. А эркектин буюмдары боз үйдүн оң жагында жана ээр токум, үзөңгү, камчы деген нерселер турат. Ушундай бир аны эч ким ушундай болсун деп жазып кеткен эмес. Бирок баягы укумдан тукумга берилип келип аткан нерсе да. Анан мына Чыңгыз Айтматовдун «Кыямат» деген романы боюнча Дооронбек Садырбаев бир кино тасма жаратканда «Акбаранын көз жашы» деген. Ошо «Акбаранын көз жашында» Базарбай Ташчайнар менен Акбаранын бөлтүрүктөрүн уурдап чыгып келатып, анан карчкылар кубалап, каяка качышын билбей, анан жана Бостон Үркүнчүевдин корозу жакын экен, ошонун үйүнө кача кирген да. Кача кирип анан айыл элдерге мактанып отуруп анан кетерде Бостондун илинип турган мылтыгын көрүп калат. Көрүп калып анан ушу мылтыкты мага берчи, дагы карчкылар жолдон асылып жүрбөсүн десе, Бостондун аялы айтат да: «Жок базаке, мен бул мылтыкты бере албайм» десе, эмне ушунча жыл Бостакем менен чогуу жашап бир да буюмга ээ болбой калдыңбы десе, жок, мен өзүм буюмдарыма өзүм ээ элемин. Эгерде сен менден казан табак же ушу идиш аяк сурасаң, мен берем дейт да. Мына бул деген фильмдин тарбиялык жагы да. Бул деген мындай баягы айтылбаган бир эрежелер, айтылбаган бир мыйзамдар бар да. Анан акыркы учурда, акыркы 20 жылдан бери да ушул аялдардын өзүнүн алып жүрүүсү өзгөрүп бараткандай сезилет да мага. Мисалы үчүн, баягы мындан 1 жыл мурун сен деле көрсөң керек, соц тармактарда дөңгөлөктү ийине илип коюп, анан күйөөсү башынан суу күйүп, ушу төркүнүнө барып 1-2 күн кечигип калгандыгы үчүн. Анан милициялар барып, аны жанагы аялын кордогон кишини камап койсо, аялы барып жалдырап чыгаргыла. Буда күнөө жок, тиги бул күнөө менде деп кайра өзүнө күнөөнү алып. Бул деген акыркы мезгилде бизде аялдардын кээ бирлери өзү ошол кулчулук сезим ичин орноп, өзү ошого макул болгондой сезилет да. Мисалы үчүн, көп эле аял заты өз каалоосу менен ошондой бир абалга өзүн алып келип аткандай сезилет да. Мисалы үчүн, динде мындай бар да, аял киши эркеги жок, эшикке чыкпаш керек, сыртка чыкпаш керек, базарга барбаш керек деген нерселерчи. Ошолорду акыркы күндөрү бекем карманып аткандар бар да. Кээ бирлер үчүн бул жакшы болушу мүмкүн. Бирок кыргыз улутунун аялдар үчүн мындай нерсе болгон эмес да. Эгерде керек болсо, аялы тура калып, балтасын алып, отунга кете берген, ошондой бир өзгөчө мүнөздөгү аялдар болгон да. Анан мына кече жакында дагы бир видео көрүп калдым соц тармактан. Өзбекстандын Сурхандария областында бир бала үйлөнүп атып, тамады алып чыгып, кыз менен баланы бир оюн ойнотуп, анан келин жеңип кой ура десе, күйөөсү башына бир коюп атат да. Анан бул бала жаман экен, бул акмак бала экен деп көптөр жазышып атат да. Эмне үчүн ал бала андай болуп калды? Демек ал бала өзүнүн үй бүлөсүндө өзүнүн атасы, өзүнүн энесине ошондой мамиле кылып жүргөнүн көрүп чоңойгон бала да. Буну мен эмнени айткым келет мен? Баягы биз балдарыбызга мындай бол, андай бол, тигиндей бол деп айтканыбыз аздык кылат. Туура айтышыбыз керек. Бирок биз өз
мамилебиз менен, өз жүрүм турумубуз менен. Мисалы үчүн мен аялыма болгон мамилем менен балдарыма үлгү көрсөтүшүм керек. Балдарыма өрнөк болушум керек. Эгерде мен аялыма зомбулук көрсөтүп, аялыма жаман сүйлөп кол көтөрсөм, менин балам эртең дагы кол көтөрөт өзүнүн аялына. Анан мен дагы аялыма ушинтип зомбулук көрсөтсөм, эртең кызым турмушка чыкса, кызымды күйөөсү урса, күйөө деген анча мынча урат да, урса боло берет да деген бир стереотип ой пайда болуп калат да. Ошон үчүн сөз менен гана тарбиялабай балдарды. Ар бир ата эне өзүнүн эркектин аялга болгон мамилеси, аялдын эркекке болгон мамилеси. Мисалы үчүн мен чоң апамдын колунда чоңойгом да. Чоң апам атам киргенде кийимин чечип, башында баш кийимин чечип берсе, илип ушинтип койчу да. Анан бул деген эркекти сыйлоо. Анан кийин баягы жайлоого чыгышчу эле, анан чоң апам атка минерде атам келип колтуктап мингизип койчу эле. Анан мен ойлойм да, ушу кыргызда эме деген сөз бар да, акыркы эмелер окумуштуулар айтып жүрөт, этнопедагогика деген. Бул деген улуттук салттар менен, салт насил менен жаштарды тарбиялоо керек. Мына биз салт, улуттук салт, нарк, насил эмне үчүн сакталып калат? Жаман нерселердин баары иргелип калып, жалаң жакшы нерселер гана муунга, урпактан урпакка берилип, кылымдап жашап келет. Ошон үчүн бизде, мисалы үчүн, биздин аталарыбыздын салтында могу нерсеси жаман, бул нерсеси жакшы, бул нерсеси жаман деп айта албайбыз. Себеби жаман нерселер салт болгон эмес, жаман нерселер калып калган. Дагы иргелип, эң тазасы, азыркы тил менен айтканда сорттолуп, эң бир жакшы нерселер гана берилип, иргелип, таза бир эрежелер, таза бир жөрөлгөлөр өтүп келип, анан салт болуп калган да. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы азыркы жаңы үйлөнүп жаткандар, ошондой жаткандарга ата салттан мисал кылып, тарбия кылыш керек деп ойлойм да. Абдан жакшы, Бектемир ага, эртеден бери ушул жогоруда эң жакшы бир маселени мындай кабыргасынан койгондой болдуңуз да. Үлгү болбогондуктун кесепетинен ушундай көйгөйлөр чыгып жатат деген көз караштасыз, кандай дейсиз? Мындай да, менин балам үйлөнгөндөн кийин мен муну ушундай жаша деп тарбиялайм деген бул болбогон кеп да. Уулуңбу, кызыңбы турмушка чыкканга чейин ошондой жашоого даяр болуш керек. Жашынан, кичинекейинен, өспүрүм кезинен мындай кылбайт, мындай кылган жаман болот, мындай болбойт деген тарбия уже үйлөнгөн мезгилде 2 жаш турмушка даярыраак болуш керек. Дап-даяр болбосо дагычы. Анан мындай да, турмуш деген, мисалы үчүн көптөр айтып жүрөт да, эркек деген сырттан акча таап келиш керек. Эркектин милдети, аял деген үйдөгү бүт ишти жасаш керек, баланы тарбиялаш керек, бул аялдын милдети деп. Мен ага кошулбайм. Турмуш деген бул өзүнчө оор жүгү бар араба. Күйөөсү менен аялы, эркек менен аял ошо арабага кошулган кош ат катары экөө тең турмуштун жүгүн тартыш керек деп ойлойм да. Экөө тең тартканда гана ошондой бир алдыга жылуу болот. Мисалы үчүн күйөөсү да иштеп, аялы да иштеп дегендей. Анан балдарды аялга эле сен тарбияла деп берип койбой, бала деген эненин тарбиясын да көрүш керек, атанын тарбиясын да көрүш керек. Экөө баланы калыптандырууда экөө тең салым кош керек да. Себеби эркектен
боло турган тарбиялар бар, аялдан боло турган тарбиялар бар да. Ошон үчүн мындай тең кириш керек да, күйөөсү менен аял. Арабаны чогуу бирге тартыш керек деп ойлойм. Анан бири-бирибизге шылтап коюп, бул сенин ишиң да, сен акча таппай атасың, же сен балдарды жакшы тарбиялап атасың деген бул болбойт. Бир эле мисал айтайын, мисал үчүн динде эки бир тууган балдар үйлөнсө боло берет деген нерсе бар да. Ооба. Анан кийин бизде кыргыздарда 7 ата өтмөйүнчө үйлөнгөн эмес да. Себеби ошондо эле кыргыздар билген да, что жакын туугандардын каны бири-бирине аралашпай, муң жубалдар төрөлүп ден соолукка зыян келет деп. Мисалы үчүн ошону кабыл албай койгон. Анан демек диндин пайдалуу жактарын колдонуп, өркүндөтүп, диндин зыяндуу жактарын, биздин улутка, биздин генофондко зыян келген жактарын биз колдонбошубуз керек да. Ошон үчүн айткым келет, ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү болот, башкалардан айырмаланган. Аял менен эркектин ой жүгүртүү, логикасы эки башкача түзүлгөн да. Эркектики баягы түп-түз баары эле столду бир коюп, шашма чечимдерди кабыл алып коймой жагыбыз бар да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн турмушуман алайын. Жашыраак кезде жаңы үйлөнгөндө мындай кылсакпы, тигиндей кылсакпы деп аялыма кеңеш салганда, аялым мындай кылалы десе, андай болбойт да. Анан акыры мейли ошондой кылабыз деп анан Мен айткандай болот деген принцип, бир топ жыл өткөндөн кийин, ошо аялымгы туура экен. Бирок аялыма сен ошондо туура кылган экенсиң, азаматсың деп айтпасам дагы, ичимен ошол туура айткан экен деп ынанасың да. Анан бизде азыр көп нерсени баягы эркектер досторунун, жора жолдошторунун арасында аброюн түшүрүп койбойлу деп, мен чечем, мен айткандай болот дей берет. Зомбулук деген сөз бар да. Элдер зомбулук десе эле бирөөнү уруп, бирөөнү кордоп, бирөөнү сабап, камап дейт. Ал деле зомбулук, бирок мындай билинбеген кыйыр зомбулуктар да бар да. Мисалы үчүн аял, сен жөнөтүр, мен чечем бардыгын, мен айткандай болот дегендин өзү деле зомбулуктун бир түрүнө кирет да. Эркек менен аял кандай гана нерсе болбосун ортого коюп, кандай кылсак жакшы болот деп мындай кеңешип чечкенге мурунтан даяр болуш керек да. Мурунтан даяр болуш керек. Себеби жок, мен айткандай болот, мен чечем, мен айтсам кыласың, мен айтсам кылбайсың, мен уруксат берсем барасың, уруксат бербесем барбайсың деген нерсе бул эркектин аялга болгон мындай кыйыр түндөгү зомбулугу да. Муну кээ бирлер зомбулукту эсептебей жүрөт, бирок бул да зомбулук. Бул дагы баягы аял затын басмырлоо. Ошон үчүн бул турмушта эркек аял канчалык ортого маселени чогуу коюп, талашып тартышып, ар ким өзүнүн аргументтерин айтып, эме кылса, талашып тартышса, анан ортодон бир жыйынтык чыгарса, ошол жакшы натыйжа берет да. Мисалы үчүн мен бир мисал айтып берейин. Кыш келип калды күзүндө, анан биз акча айлыктарыбызды эме кылып алып келдик, анан айлыкты алып келип ортого койдук. Мисалы да, аялым айтты, мага шуба керек деди. Анан мен машинама мен кышкы дөңгөлөк алышым керек деди. Анан жок, мага шуба керек деди. Аялым экөөбүз эми өзүбүздүн оюбузду аргументтештирибиз керек да, кайсыл нерсе маанилүү. Аялым айтты, мен шуба алышым керек, себеби курбуларым баары шуба кийип жүрөт. Себеби мен оорубашым керек. Себеби мен баягы пальтом эскирип калды, 3-4 жыл болуп калды. Элден калбашым керек. Элдин баары шуба кийсе, мен 3 жыл мурунку пальто менен жүрө берем, элдер эмне дейт? Бир нече аргументтерди айтты. Анан мен бир эле аргумент айттым да. Мен сени жумушка алып барам машина менен, кышында. Уулумду мектепке алып барам. Неберемди бала бакчага алып барам. А мен дөңгөлөгүм тайгак болсо,
мен bir жерden bireuni süzüp alışım mümkün, же тайпар одарылып кетиши мүмкүн. Бул биздин коопсуздук. Мен bir эле аргумент айттым. Мисалы да. Анан аялым ойлонуп туруп, senin аргументиң күчтүүрөөк, ынанымдуураак экен деп, шубадан баш тартып, экөөбүз кышкы дөңгөлөк алдык. Бул эми биздин үй бүлөдө болгон окуя эмес. Менин бир Асылбек деген досум бар эле. Раматылык өтүп кетти. Ошол экөөбүз баягы конфликтология илим боюнча тренинг өтүп атканда ушул мисалды Асылбек мисал келтирип алчу эле да, азыр ошол эсиме келип кетти. Эмне дегим келип атат? Бала үйлөнгөнгө чейин, кыз турмушка чыкканга чейин эле ушундай маселелерди чогуу, чаран, ынтымакташып, чечип, бир аябай натыйжа, жакшы натыйжа бере турган, жакшы жыйынтык бере турган жагын тандап ала турган абалга жетип, анан үйлөнсө жакшы болот дейм да. Ошого ата-эне баланы даярдаш керек да, кызды дагы, эркек баланы дагы. Мен билем, мен чечем, ким үйдө кожоюн дей бербестенчи, ошол нерсе көп чыр-чатак калып келет да бул жашоодо. Бир жазып калтырган экенсиз, бир жерде ушул үй бүлөлүк турмуштук жашоодо жубайга карата болгон мамиле туурасында айтып өттүрсүз да. Мисалы үчүн бул акыркы убакытта эле чыгыптыр, ошол мисалы көбүнчө баягы жолдоштор ооруп калган учурда ушунчалык аял кишинин күйүмдүү экендиги, ошол учурда бир жака кетип калсаң улам байма-бай баягы коңгуроо кылып турганы, акыбалыңды сурап кандай аман эсен жетип алдыңбы депчи. Аялың энең сыяктуу эле болуп калат экен, апаң сыяктуу эле болуп калат экен деген бир ойду калтырып өттүрсүз да. Анан бүгүнкү учурда деле ушундай баягы позициядасызбы? Бул нерсе мындай экен да. Эгерде башыңа оор иш түшүп, ооруп калсаң, же башыңа бир көйгөй түшсө, досторуң ара-тора бир чалып, кантип атасың деп сурап коет экен. Бир туугандарың эле 2-3 күнө бир кабар алып, бир саат отуруп кетет экен. Сен үчүн күйгөн экеле адам болот экен да өзү. Бирөө энең, бирөө аялың. Эгерде энең тирүү болсо, эне байкушта уктабай, бул балам эмне болду деп, анан аялың ушул экеле киши күйөт экен да. Анан мен башыман өттү да мындай. Аябай оор акыбалга түшүп ооруганда мен башыман өттү. Көрсө аял күйөөсү үчүн бардык курмандыктарга барат экен. Керек болсо түнү менен уктабай жаныңда отургучта отуруп таң атырган учурлар болот экен. Баланы асырап баккандай, ошондой бир эмелер болот экен да. Анан ошого мен аялды барктайлы, аялды баалайлы. Мен жаңы үйлөнгөндө, баягы эми жаңы үйлөнгөндө баарыбыз эле акылдуу болуп үйлөнбөйбүз да. Анча-мынча кемчилик кетет, анан аялыңа кыйкырып, мыстолдурган күндөр болгондо, менин атамын рахматы дайыма келип аялыма болушчу да, мага болушчу эмес. Анан мен жиним келчү да, бу эмне өзүнүн баласына болушпай, тиги келинине болушуп атат. Деп анан көрсө атам акылдуу адам болгон экен да. Атам айтчу, кыз деген үйүнө келгенде төргө турат. Кызга чоң жиликти кызга бергиле. Деп ошондой кыздарга көбүрөөк эме кылчу эле. Анан мен аялым менен кичине чукулдашып кеткенде дагы мени чекеге чакырып, "Эй, бул да бирөөнүн кызы. Бул да ата-энесин өзүнүн үйүн таштап сенин үйүңө келип атат. Буга азыр өзүнүн 20 жыл жашаган үйүн таштап башка үйгө келиш оңой эмес. Азыр сен элестетип көрчү бир бөлөк үй бүлөгө барып жашап атканыңы." Деп ошентип мени урушчу да. Анан ошол кездеги кетирген кемчиликтериме азыр деле уялып жүрөм да, бирок азыр эми 20-30 жыл өтүп кеткенден кийин
Билесиңби, баягы жаңы үйлөнгөндө мен сага мынтип капа калдым эле, ошону кечирип койчу деп айта албайт экенсиң да. Аны кыргыздардачы, кыргыздардын да өзгөчөлүгү бар да. Кечирип кой, рахмат деген сөздөрдү аз айтат да. Айтыш да кыйын, э? Айтыш кыйын. Себеби кыргыздар ал кечирип койчу мени дегенди кандайдыр бир мамилеси менен, кандайдыр бир кыймыл аракети менен билдирген да. Мисалы үчүн мен азыр аялыма жакшы белек алып берип койсом, ошол менин кечирим сураганым, ошол менин рахмат сага, мен сага ыраазымын дегеним. Кыргыздар үчүн эмнегедир, мисалы үчүн башка элдерде кечирип койчу, рахмат, мен сени сүйөм деп айтыш оңой да. Биз үчүн айтыш кыйыныраак. Себеби биздин өзү натурабыз ошондой да. Мен кечирип койчу, алтыным, сүйгөнүм деп айткандан көрө бир жакшы белек алып берип, бир жакшы ресторанга алып барып, же бир жакшы жака саякаттатып келгеним мен үчүн жеңилирээк деп ойлойм да. Биздин программабыздын акыркы соңку бөлүгүндө жигитке жетимишөнөр аздык кылат деген Кыргызда жакшы накыл кеп бар эмеспи? Анан ансарындай сизди дагы биз таанып билип жүрөбүз. Айрым бир той топурларда жакшынакай өзүңүздүн баягы таланттарыңызды колуңузга кыяк алып алып, жакшынакай чыгармаларды аткарып жүрөсүз. Андан сырткары бир колуңузга калем алып, чемелеп коймой дагы бир адатыңыз бар да. Анан азыр ушул сиздин чыгармачыл жаатыңызга көңүл бурсак да. Жалпы аялзатын болгондо кандайдыр бир сизде чымыныңыз ойгонуп бир чыгарма жаралгандыр? Эми мен өзү жаш кезимден эле мындай ырлар жазып жүрчүмүн, эч кимге көрсөтчү эмесмин да. Себеби уялчумун. Начар жазылып калса деп анан көрсөтпөй жүрчүмүн. Ара-тора жазып калчумун. Мындан бир 4-5 жыл мурун Facebook'a бир 3 куплеттер жазып чыгарып койсом, бир акын аял, "Эй, сен мыкты акын турбайсыңбы? Өрүң мыкты турбайбы? Давай эмгектен жаз дагы, көбүрөөк жаз" деп шыктандырып койду да. Анан кийин мен ойлоп, ичинде эле жазсам окшойт деп, ошо акын эже, акын аял мени ушинтип мактап атса, демек жакшы эле жазат окшойм деп анан ырлар жазып калдым. Азыр ушу бир китеп чыгарайын деп жүрөм жакында. Ал да жанагы финансы маселесине байланышып токтоп турат. А так материалы даяр. Ошого мен 1-2 ыр окуп берип коеюн да, анан кийин уланталы. Абдан жакшы болот ага. Учурунда ушул гүлүктү таптабаса болбойт дегендей сизге жакшы багыт берген экен. Анда эмесе кулакташайлык. Азыркы коомдогу мындай өзгөрүп аткан нерселерге, мындай кыргыз салттына мындай зыян келтирип аткан нерселерге мен аябай зээним кейит да. Анан ошондо бир ыр жазып койдум, мен ошону окуп берейин. Баркы кетти деген ыр. Жакшы болот. Улууга уул кызы акыл айтып, атанын баркы кетти. Жат тилде жараткандан тилек кылып, батанын баркы кетти. Каймана сөздү дароо түшүнчелек, макалдын баркы кетти. Жарашса жарашпаса кое берип, сакалдын баркы кетти. Калп айткан жанды топко кошпочу элек, чындыктын баркы кетти. Кошомат кылгандарга бере берип, сыйлыктын баркы кетти. Туу тутуп бөлөк элдин жөрөлгөсүн, салтымдын баркы кетти. Тонолуп шылуундарга пайдасы жок, алтындын баркы кетти. Кыргызча оюн толук билдире албай, тилимдин баркы кетти. Түркөлөр журтубузга толуп алып, билимдин баркы кетти. Эптеген эки ашаган заман келип, ыймандын баркы кетти. Эл үчүн күйгөндөрдү соттоп камап, мыйзамдын баркы кетти. Маркумду ит көмгөндөй көмө берип, жакындын баркы кетти. Маңызын түк түшүнбөй жазган ырдын, акындын баркы кетти.
Мен көп нәрсе жасағым келет, бирок көп нәрсе колумдан келбейт да. Оны минти бергим келет, тону том коргум келет, бирок баары колумдан келе бербейт. Колумдан келген нерсени жасап атам да. Мекениме деген бир жаздым эле. Бел болуп таяганга колум кыска, берерге баалуу белек соңум кыска. Бүт кылган эмгегимди бергим келет, бирок нур чачып турган жолум кыска. Жеңүүгө акылсызды тилим кыска, жардамга чакырууга үнүм кыска. Жалпыга жаккан эрдик жасасайм дейм, жандалбас кылган менен билим кыска. Көрөгөч болоюн дейм, көзүм кыска. Чындыкты жеткирүүгө сөзүм кыска. Жаманды оңдоп түзөп үлгүрөмбү, билбеймин өмүр кыска, өмүр кыска. Кытай жер кезинде кытайлык кыргыздардын бир Мамбет Жума, Мамбет Акунов деген оюнчусунун кыргыздар жөнүндө жазган «Биз» деген өлү бар. Ошону да берейин. Asmandan jamgır bolup tөгүлдүк биз, аламга ак калпакчан көрүндүк биз. Чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай алам кезди сөгүлдүк биз. Чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай алам кезди сөгүлдүк биз. Маркасын издеген марал, борези боздогон каймал. Манастан айрылып кыргыз, тагдырга көз салат жалжал. Манастан айрылып кыргыз, тагдырга көз салат жалжал. Талантыңыз менен таш жарып, калк ичинде ушундай жакшынакай жумурай журтчулукка руханий чыгармалар менен элдин жан дүйнөсүн байытып, жакшынакай азыктарды тартуулап жүрөрүңүз деген тилек менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү программабызда урматтуу көрөрмандар жана ошондой эле Руханият программасынын көрүүчүлөрү Мезгил Медиа YouTube каналында биз сиздер менен Бектемир Төлөн мырзанын деги эле адам баласы бул жашоодо аял затына кандай мамиле кылыш керек, коомчулук бүгүнкү күндө кайсыл жакка баратабыз, эмне кылып атабыз, ушул жөнүндө көбүрөөк ойлоно жүрсөк деген маселени козгоо менен биргеликте өзүнүн дагы чыгармачылык жаатында дагы бир аз өнөрүн тартуулап өттү. Ал эми Бектемир ага сиздин ишиңизге жана ошондой эле мындан аркы чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайын өзүмдүн жеке атыман, ошондой эле жамаатыбыздын атынан. Рахмат, келип ушул убактыңды коротуп келип менен баарлашып кеткен үчүн терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат Бектемир ага. Ал эми урматтуу көрөрмандар, кайрадан биз сиздер менен Мезгил Медиа каналынын Руханият программасынан кездескенче жалпыңыздардын үйүңүздөрдө амандык болсун деген тилек менен коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар.